Bakir Байназаров атындагы башталгыч мектеби, уюштуруучу Абдуллаева Жазгүл. Кыргыз тили 4-класс. Балдар, сабакты баштоодон алдын баарыбыз маанайыбызды көтөрүп, бүгүнкү сабакка активдүү катышабыз. Китеп дептериңерди даярдагыла. Өткөн сабакта силер менен жактама татоош деген теманы өткөнбүз. Анда эмесе эрежесин эсиңерге салайын. Заттын 3 жактын бирине таандык кылып көрсөткөн татоош деп аталат. Жактама татоошторго мен, сен, ал, биз, силер, сиз, алар деген сөздөр кирет. Үйгө тапшырма жактама татоошторго сүйлөм түзүү болгон. Бүгүнкү жаңы темабыз тактооч. Тактооч деген эмне? Анда эрежесин дептерибизге көчүрүп жазып жаттайбыз. Кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгил ордун, сын сыпатын, сан өлчөмүн көрсөтүп турган сөздөр тактооч деп аталат. Тактооштор качан, кантип, кайсы убакта, канча, нече, качантан бери деген суроолорго жооп берет. Бүгүнкү сабакта тактооштор кантип жазылат? Тактооштун түрлөрү жана түзүлүшү. Тактооч деген эмне? Булар тууралуу түшүнүк алабыз. Тактооштун түрлөрү: орун тактооч, мезгил тактооч, сын сыпат тактооч жана сан өлчөм тактооч. Тактооштор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй тактооштор бир сөздөн, ал эми татаал тактооштор 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Жөнөкөй тактооштор бүгүн, эртең, кечээ, быйыл, жайлай, жогору, көп, аз, ашык, кем, ошончо, өйдө, төмөн жана башка сөздөр кирет. Мисалы, бүгүн биздин үйгө конок келет. Сүйлөмдөгү жөнөкөй тактооч качан? Бүгүн. Кийинки сүрөткө көңүлүбүздү бурабыз. Жөнөкөй тактоошторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Жоогазын эрте гүлдөдү. Бул жерде жөнөкөй тактооч кайсы сөз болду балдар? Азаматсыңар. Эрте деген сөз жөнөкөй тактооч болду. Татаал тактооштор: эртели кеч, анда мында, өйдө төмөн, илгери кийин, ары бери, жекеме жеке, көптөн көп, аз аздан, анча мынча жана башка сөздөр кирет. Татаал тактооштордун ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат. Татаал тактоошторду катыштырып, сүрөттөр боюнча сүйлөм түзөлү. Илгери бир кемпир чал болуптур. Кана балдар, тапкылачы. Сүйлөмдө татаал тактооч сөз кайсы болду? Азаматсыңар. Илгери. Балдар, бизге карусель качан пайда болгон деген текст берилген. Анда баарыбыз чогуу окуйбуз. Балдар, биз сейил бактарга барганда каруселге дайыма түшөт эмеспизби? Кызыгы, ал мурда балдардын оюну эмес, жоокерлердин таймашы болгон экен. Илгери 12-кылымда испан тилинде бул оюнду каруселла деп атап коюшкан. Өйдө жагына алтын шакектерди тизип, аны кылыч менен чаап түшүрүү үчүн аттарды айланта жүгүртүп таймаш өткөрүшкөн. Каруселдин туулган күнү 1871-жылдын 25-июлу болуп эсептелинет. Ушул күнү бизнесмен Уильям Шнайдер каруселге патент алган. Тегерек айлампанын үстүнө жасалма аттарды орнотуп, андан жагымдуу музыка чыгарып,
акча алууну ушул адам ойлоп тапкан. Азыр болсо сейил бактарды каруселсиз элестете албайбыз. Каруселде мурда оюнчук аттар гана болсо, азыр ар түрдүү оюнчук жаныбарлар орнотулган. Текстти окуп түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер жана дептериңерге биринчи абзацты көчүрүп жазасыңар. Тактооштордун карама каршы маанилерин тапкыла. Кымбат, жакында, эрте, көп, акырын деген тактооштор берилген бизге. Алардын карама каршы маанилерин таап, туш-тушуна жазабыз. Үйгө тапшырма сүйлөм түзөбүз жана эрежени жаттайбыз балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула. Көрүшкөнчө балдар.